Мынагу биздеги телефондук шылуундар боюнча абдан көйгөйлөр көп болуп атат да. Мына жакынкы эле күндөрү ошол Мээрим Ташыбекова деген журналист, бул кыз Кыргыз патентте, бул мамлекеттик мекемеде пресс катчы болуп иштеген кыз ушундай телефондук шылуундарга алданып 1 миллионго чукул кредитти алып берип шылуундарга. Анан кийин бүгүнкү күнү мына тийиштүү органдарга, укук коргоо органдарына кайрылып, ошол жооп ала албай, ошолордон жардам күтө албай жүрөт да. Бул кыз бир 3 айдан бери өзүнө бир мындай мыйзамдык жардам ала албай жүргөндүгүн соц тармакка айтып, Азаттыкка да интервью берип чыкты. Ушуну мына тергөөчүлөр тиги ар кандай шылтоолорду айтып, бул кызга бир алгылыктуу мыйзамдын чегинде жообун да бере албай аткандыгы бул өтө мындай таң калыштуу болуп атат. Ошон үчүн ушул ишти колго алып, тийиштүү органдар иштеп, сөзсүз түрдө эле же бул кыз башкы прокуратурага барып